Так. Кечеки эфирдің продолжениясы. Кечеки эфирдің продолжениясы. Ошол боюнча маалыматтарды азыр айтып кетет. Так. Бекмурат, Бакмурат, привет. Замир кандайсың? Кырсыңда кече технический причиналар менен экөөбүздүн долбоорубуз кичине ишке ашпай калды. Мен кече өзүм сүйлөп толугу менен биздин долбоор жөнүндө анан Эмаком алкагында жүрүп аткан иштер боюнча айтып кеттим элем. Андан тышкары ошол айтып кеткен иштер боюнча комментарийлерди YouTube'да көрүп атам. Ошол жерде көп адамдар негативный жазып атышат. Эми аккаунттарын текшерип көрсөң, аккаунттардын баары тең, бүт аккаунттардын толугу менен бул фейк аккаунттар экен да. Эч бир мындай эмес жок. Ошондой фейк аккаунттар бар экен. Ошолор немножко туура эмес маалыматтарды. Дагы Facebook колдонуучуларга, анан кийин дагы могу Эмаком боюнча жабыр тарткандарга айтып кетет элем. Биз Замир экөөбүз дольщиктер боюнча, граждандык иштер боюнча биздин тиешебиз жок. Биз ал ишти жүргүзүп аткан жерибиз жок. Биз наоборот Эмакомдон эмчүн Эмаком бүгүнкү күнү ушундай акыбалга түшүп калды. Эмне себеп болду ошонго деген негизинде эле биз ошол териштирүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Биз ал деген немеге эч кандай тиешебиз жок. Дольщиктердин баардык немесин ошону кичине туура түшүнүп койсоңуздар, анткени деген ошону туура түшүнүп коюңуздар. Анткени деген бул биякта дагы туура эмес сөздөр кетип атат. Бизди деген алар зачталат. Жок. Көрсө Эмакомдон кечеки дагы айтып кеткенде Эмаком эмчүн бүгүнкү состоянияга келип калган. Анткени ошо Эмакомдон Жээнбектин маалында, Сооронбай Шариповичтин маалында ошол жерде атка минерлер, андан тышкары ОПГлар менен коркутуп, баш аягы 8,5 миллион долларлык окатын тартып алышыптыр. Ошонун негизинде булар ошондой эме түшүп калды. Эми ошо кече мен деген айтып кете турган Ашым деген киши экен. Мен эми аны тааныбайм, ал киши жөнүндө жаман айткым да келбейт, бирок ошол киши ошол жерде мындай бир какой-то бир байланышы бар экен. Андан тышкары бөлөк кишилер да байланышы бар экен. Анан ошол боюнча аудитория эмеден аудиторский эмелерди, проверкаларды өттү, заключенияларды өттүк. Ошол Эмакомдон лишний алып калган акчалардын баардыгы далил чыгып атат. Ошол далилдерди мына азыр Замир айтып коет эле. Ошон үчүн дагы бир айтып кетейин. Биз деген могул эмне себептен дольщиктер менен кандай эметип атканына биздин тиешебиз жок. Биз уголовный иштин алкагында жүргүзүп атабыз. Эмне себептен Эмакомдон ушунча акча алынган деген нерсени боюнча эле. Ошон үчүн туура түшүнүшүңүздөр керек да. А то кээ бирлер билбей эле туруп эле бизди боктоп атасыңар. Урматтуу Замир мырза, сизге сөз. Ошону түшүндүрүп, кыскача эле түшүндүрүп койсоңуз жакшы болот. Рахмат. Болушунча кыска түшүндүрө кетейин. Угулуп атат да, Жашар? Угулуп атат. Эми сиз айткандай биз баягы Эмакомдун дольщиктердин ортосунда, Эмаком менен дольщиктердин ортосунда болгон мамилеге эч тиешебиз жок. Эмаком келишимдин негизинде дольщиктердин алдында өзүнө алган милдеттенмелерди аткарыш керек. Бул кандай бесспорно да, талашсыз. Биз болгону азыр Эмаком бизге жакынкы убакытта эле кайрылды. Биздин акча каражатты жана биздин мүлктү мыйзамсыз алып койгон адамдар бар. Ошолорго карата кылмыш ишин козготууга жана жоопкерчиликке тартууга, ал акчаларды өндүрүүгө жардам бериңиздер деп. Биз ишке киришкенден баштап эми мына бүгүнкү күндө биз кандай материалдарды көрүп атабыз. Ушул жылдын 20-мартында Эмакомго тийиштүү болгон Дастан курулуш жоопкерчилиги чектелген коому, бул
өлкөбүздүн түштүк регионунда иш алып барган Жусуповторго тийиштүү уюм, жоопкерчилиги чектелген коом, ОСО орусча айтканда. Мына ошондон бул аудиттерге ылайык жана башка документтерге ылайык жалпысынан 10 миллион 500 доллардын тегерегиндеги акча каражаты мыйзамсыз, негизсиз тартып алынган деп айтылат ушул документтерде. Мунун бул негизи канча убакыттын аралыгында алынган? 2019 жылдан 2023 жылдын аралыгында, башкача айтканда 4 жылдын аралыгында. Документти биз көрсөтүп койсоң, мынтип биз эми куру сөз болбойлу да. Мына 20 мартта 17 баракка аудит жүргүзүлүп атат. Аудиттин корутундусу бул. Мындан сырткары 3 баракка дагы документтердин бир бөлүгүн изилдеп, аудитор аудит жүргүзүп атат 20 мартта. 2 аудиттин корутундусу бар. Бул аудиттин корутундусунда эмне деп айтылат? Көп сандагы кыймылсыз мүлктөр, батирлер, Эмакомдон баягы парковкалар, коммерциялык помещениялар Эмакомдон башка адамдардын атына жазылган экен. Ошол коркутуу, үркүтүү жолу менен тартып алган, ОПГга байланышым бар, ОПГда кылмышкан уюштуу топко байланышым бар, ал жакта күчтүү адамдар менен тыгыз байланыштабыз деп коркутуп, үркүтүп алган деп айтып атат бүгүнкү күндө Мелис Жусупов мырза. Жана ошол адамдардын жакындарына, тааныштарынын атына көптөгөн кыймылсыз мүлк өткөндө дагы компаниядан квитанция мына төлөндү, бул үй үчүн мисалы же парковка үчүн төлөндү деп квитанция жазылып бергени менен, бирок кассага чындыгында акча түшкөн эмес деген жыйынтыкка келген булар корутундулар. Эми мына негизи 2022 жылдын 2-декабрында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитети тарабынан иш козголгон экен, кылмыш иши козголгон. Кылмыш иштин саны акыркысы 281 сандуу кылмыш иши. Ал иш козголгондон кийин территориальность боюнча Оштун УКМКсына өткөрүлүп берилген экен. Бирок арадан 4 ай өтүп, тагыраак 3 ай өтүп, Ош областынын прокуратурасынын тергөө кызматы тарабынан бул иш кыскартылып атат. Анан ошол учурда 2022 жыл болуп атабы бул. Ошол учурда негизи биз өзүбүз катышкан жокпуз, бирок Жусуповдор айтып атышат, бир 9дай адам, адашпасам 9дай адам кармалган дейт. Задержание болгон 2 суткага. Бирок андан кийин кандайдыр бир элдешүү жүрүп, бир 2 миллион 300 миңдин тегерегиндеги акча каражат, ошондой эле кыймылдуу, кыймылсыз мүлк өткөн экен жана кылмыш жолу менен тартып алды деген адамдарга кайтып беребиз деген сөз болуп, анан элдешүүгө жеткен окшойт да. Биз бүгүнкү күндө конкреттүү материалдарды толук көрө элекпиз, ошондуктан божомол менен айтып атабыз. Бирок иш кыскарган экен да кийин. Мына эми ошол учурда иш козголуп 9 адам кармалган учурда 2 миллион 300 миңдей тартып алынган болсо, Жусуповдордун сөзү боюнча, андан кийин дагы 8 миллион доллардын тегерегиндеги мүлк өтүп кетип атат. Жана кандай өтүп кетип атат деген суроого өзү Жусупов Мелис мырза коркутуу, үркүтүү жолу менен өзүнүн кылмышын улантып, булар менден тартып алды деп толук мындай ошол мүлктөрдүн тизмесин түзүп атат да бүгүн. Абдан көп сандагы парковкалар, коммерциялык имараттар, ошондой эле батирлер. Андан сырткары баягы автоунаалар, акча каражаттар өттү деген тизмени берип атат. Эми бул жерде талаштан тактык жаралат дейт. Мына иш козголсо, бүгүнкү күндө биз ошол иш козголсун деген максат менен УКМКга кайрылдык. Бирок материалдар Ош областтык УКМКга кетти деген кат алдык. Эгерде иш козголо турган болсо, тергөө жүрө турган болсо, Жусуповдор өзүнүкүн айтат, тиги тарап өзүнүкүн айтат, ошентип отуруп тергөө бир чындыкка келмек да.
Бирок тилекке каршы ушул эч иш козгоо жагынан жылыш болбой атканы чоң көйгөйдү жаратып жатат. Эми муну айтып кетейин. Буга чейин 2 декабрь 2022 айтып атпаймынбы? 281 акыркы сандары 281 деп аталган кылмыш иши козголгон да УКМКда. Ал жөндөн жөн козголгон эмес да, демек тергөө органы негиз көргөн. Ошондой эле бүгүн мына адам өзү мени коркутуп үркүтүп, ОПГ менен болгон байланышынан коркуткан деп айтып аткандан кийин, аудиттин корутундулары болгондон кийин иш козголуш керек, себеби бул иш козгоо үчүн жетиштүү негиз деп саналат мыйзамга ылайык. Анан дальше тергөө өзү аныкташ керек да. Канча суммадагы кандай мүлктөр өткөн жана кандай жол менен чындыгында кылмыш болгонбу же кандай жагдайлар бар. Бул тергөөнүн иши. Тиги тараптагы өзүнүкүн албетте тергөөгө далилдеш керек. Бизде болгон ушул бүгүнкү күндө таянып айта ала турган материалдар ушулар. Толугу менен бар бизде таяна турган материалдар. Мына аудит так көрсөтүп атат да. Өткөрүлгөн аудит өзүнүн корутундусунда бүт компаниянын Дастан Курулуш, ушул Эмакомго тийиштүү болгон Дастан Курулуш аталышындагы жоопкерчилиги чектелген коомдун документтерин бүт изилдеп чыгып, мына ушундай акча кирген эмес кассага, бирок квитанциялар жазылып турган деген корутундуларын берип атат. Анан Мелис Жусупов өзү айтып атат, мени коркуткандыктан мен бухгалтерияга айтып турганмын, квитанция бере бергиле деп, жана мүлктөр дагы өтө берген дейт да. Жалпы ушундай азыр бүгүнкү күндө. Эми Замир кичине ошо сенин сөзүңдү толуктап кетейин. Биз деген УКМКга кайрылдык дагы повторно ошол аттарын, фамилияларын толугу менен жазып УКМКга кайрылсак, ошол тилекке каршы бияктан УКМКнын опер кызматкерлери бияктан жыйнап материалды анан Ошко жибердик деген. Азыр болсо Оштун прокуратурасынан, областтын прокуратурасынан издеп атабыз, Оштун город прокуратурасынан издеп атабыз, Оштун УКМКсынан издеп атабыз. Бул материалдар кайра кызыктуу нерсе менен жок да. Азыр кайра жазышкан эмес. Эми мен биякта айтып кетет элем ошо дольщиктерге, ошо козутуп аткандарга, ошол жерде Эмакомдун элдерин айтып кетет элем. Азыр ушул иштин алкагында жүрүп, ошол возмещение болуп калса, ошол силер кичине сабыр кылып турсаңар, ошол силер ошол иштер алынып кайра ошол возмещение болсо, ошол акчаны кайра эле Эмаком ошо үйлөрүн аягына чейин бүтүрүп чыгарып берип силерге берет эле деген максат менен бизди иштеп атабыз. Ошондуктан бизди да жаман көрбөшүңөр керек. Мына азыр мындайча айтканда корутундулардын баарын көрсөттүк. Эми ойлойбуз УКМК кызматкерлери, Оштун УКМК кызматкерлери, андан тышкары Оштун обл прокуратурасы көзөмөлгө алып ушул ишти толугу менен ушул алынган, мыйзамсыз алынган оокаттардын баардыгын кайра кайтып туруп, анан ошону кайра эле ошол үйлөргө болобу же дольщиктердин акчасын возврат кылабы, ошолордун баарына наоборот таратып берген аракетин кылып атканына мындайча айтканда туура болот эле да. Бирок эмнегедир түшүнбөйбүз, Оштун УКМКсы мунга мындай көңүл бурбай атат. Анткени реалдуу түрдө айтып кетсек, бул ошол жерде коркутуу эмелер болгон. ОПГлар менен коркуткан болгон. Андан тышкары 1-2-3 үйдө ошол жерде особняк үйлөрдү алып кетиптир. Ошол особняк үйлөрдө азыркы күнү ошол коркутуп кетип алып кеткен үйлөр дагы бар экен да. Ошолордун баардыгын көргөндөн кийин ушундай бир чечимге келип атабыз. Ошондуктан мына кече Замир экөө ушинтип чыгара алган жокпуз. Бүгүн ошону дополнение кылып туруп Замир өзүнүн корутундусун көрсөттү. Бирок бүгүн кечиндеси саат 10-до, урматтуу Facebook колдонуучулар, саат 10-до Замир экөөбүз өзүбүздүн долбоорубузду толугу менен кайта баштайбыз. Бүгүн кечиндеси эфирде болуңуздар. Биз деген 1-Май район сотунун следственный судьянын үстүнөн кандай чараларды көрүш керек, эмнеге мыйзам бузуулар менен жасап атат. Бир гана иш менен эмес, 3-4 ишти мындай алып келебиз. Андан тышкары Бишкек шаардык соту двойной стандарт деп коет. Кайсы мына колунда барларга бир чара колдонот, экинчи колунда жокторго экинчи чара колдонот дегендерди бүгүн саат 10-до биз Замир экөөбүз кайра ушундай түз эфирге буюрса чыгабыз. Ошол жерде именно баш коргоо чарасын кандай туура эмес кабыл алып атканда,
андан тышкары ушу Бишкек шаардык соту ошолорго жардам берип атканын баардыгын айтып чыгабыз. Замир просто сүйлөшкөнү боюнча эле давай аттарын атайлы, судьялардын аттарын аташыбыз керек, төргөчүлөрдүн аттарын аташыбыз керек да. Анткени деген биз деген экөөбүз сүйлөшкөн боюнча биз деген бул нерсени деген мындай көз чукуй турган деп жасап аткан жерибиз жок да. Биз деген наоборот ошо соттор, прокуратурага үйрөтүп, төргөчүлөргө үйрөтүп, ушу наоборот мыйзамдуулукка чакырсын деген ой менен бул экөөбүздүн долбоорубуз. Туурабы? Туура, эми биз фактыларды мындай констатация кылабыз да. Болгондой айтыпчы, анан эмне үчүн атын атабайбыз? Албетте, кайсыл судья ошондой кадамдарга барып атат, сөзсүз айтабыз. Ошону айтышыбыз керек. Анткени биздин максат ушинтип ачыктоо аркылуу практиканы оңдоо да биздин максат. Туура, ошону менен мен ойлойм, бүгүн кечинде саат 10-до Замир экөөбүздүн долбоорубузда кечки саат 10-до биздин каналдарыбыздан, менин каналымдан, Facebook каналыман, Замирдин Facebook каналынан, менин YouTube каналыман, Замирдин YouTube каналдарынан ушул саат 10-до теманын продолжениесин кылалы. Бөгөт чарасы, мера пресечения боюнча соттор бул маселелерге кандай карап жатышат жана кайсыл жерде кош стандарттуулук окуялары болуп жатат, кош стандарттуу түрдө чечим чыгарган иштер конкреттүү үлгү катары көрсөтүп айтып кетебиз. Ошон үчүн 1-Май район сотунун следственный судьяларынын бүт фамилияларын айтпашыбыз керек. Бишкек шаардык сотунда кайсы судья ошолорду айтышыбыз керек. Ошол жерде обвинительный заключенияны төргөчүнүн фамилиясын айтышыбыз керек. Ошол бөгөт чарасын алып келип колдонгула деп туруп узаконивать этип берген прокурордун атын айтышыбыз керек. Ошону менен кечиндеси биздин каналдарыбызда катталгыла саат 10-до, кечки 10-до силерди күтүп атабыз. Эмаком боюнча кечээ мен айтып бергем, мына азыр Замир корутундуларын көрсөттү. Эми ойлойм, УКМКнын төрагасы болобу, генеральный прокурор болобу, булар эми мунга деген көңүл буруп, ошо карапайым элди, ошо вкладчиктерди, дольщиктерге ушинтип жардам берип, ошолорду кайра берип, ошолорду үйлөрүн бүтүрөткө деген үмүт бар. Ошондуктан жакшы ушуну менен токтотолу. Кечинде саат 10-до, Замир экөөбүз кечинде саат 10-до түз эфирдебиз. Амандашканча. Давайте. Саламаттыңыздар.